Урматтуу Дастан Арчбекович, урматтуу Алмаз Акунжанович, бардыңыздарды, кыргызстандыктарды, бүгүнкү кыргыз элин бүгүнкү ак калпак майрамы менен куттуктайм. Урматтуу коллегалар, мага Тоолуу аймакта Нарын облусунда жашаган пенсионерлерден кайрылуу болуп жатат. Мен 2018 жылдагы Нарын облусунда көп жылдар бою иштеп, пенсияга чыгышкан куралдуу күчтөр менен ички иштер органдарында иштеген аскер ветерандарынан келген көңүлүү маселени дагы көтөрдүм эле. Кайрылууда ветерандардын пенсиясынын мыйзамсыз түрдө высокорный районный коэффициентти кармап бердирбей жатканынан нараазычылык пайда болгон. Булардын үстүнөн иш козгоп, соттордо сүрөлүп жүрүшөт эмгиче чейин. Азыр болсо ушундай мазмундагы кайрылуу Нарын облусунда жалпы граждандык пенсионерлерден келип жатат. Пенсионерлердин пропискасы Нарын облусундагы болсо дагы сот фонддон жашаган жерине келип текшеришип, 1-2 ай жашабай калса автоматтык түрдө пенсиясынан высокий горный коэффициентти кесип салышат экен. Муну кандай түшүнсө болот? Өмүр бою климаты катаал, тоолуу аймакта 30-40 жылдап жашап иштешсе, ден соолугун жоготсо, анан ден соолугуна карап ылдый жакка жашайын десе, же дарыланганы кетсе, балдарына кетсе, пенсиясын высокогорный районный коэффициентти кесип салышат экен. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары негизинде пенсионер, ветерандар бийик тоолуу, жашоо шарты катаал аймактарда иштеп, пенсияга чыккандар өмүр бою кошумча акы алууга укуктары бар жана бул мыйзам менен бекитилген. Урматтуу коллегалар, урматтуу Алмазбек Акунжанович, өкмөткө жеткириңиз, тиешелүү министрлик ведомстволорго тапшырма бериңиздер. Бул маселени тез аранын ичинде чечип, чара көрүлсүн. Пенсионерлер күтүп жатат. Элдин нааразычылыгын жаратпайлы. Бул деген ар кандай туура эмес себептер менен мыйзамды бузгандык, ансыз деле бийик тоолуу аймактарда калктын өмүрүнүн орточо узактыгы эркектердики 64, аялдардыкы 73 жашка жетпейт экен. Рахмат.